Өлкө президенттигине талапкер Имамдин Ташев мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдумга Бишкектеги номер 1119 шайлоо тилкесинде добуш берди. Мен ушул касиеттүү болгон Кыргызстан элине ишеним менен бүгүн таңымды атырдым. Эмнеге? Октябрда тарых жасаган көрөгөч, кемеңгер, буюрса эртеңки күнүнө кайдыгер эмес Кыргызстан элин бүгүн дагы ошол нерсеге жыйынтык берет деген үмүттөмүн. Ошол нерсени жыйынтыктайт деген үмүттөмүн. Мындай жакшы буюрса. Эң татыктуу, эң элине керектүү, элинин пайдасына жараган адамды ошо Кыргызстан эли тандап алат деген үмүтүм чоң буюрса. Оппоненттери жөнүндө пикирин билдирип, экинчи тур болуп калышы толук ыктымал деген оюн ортого салды. Президенттикке талапкерлер чындыгында татыктуулар болуптур. Ушул баары элге жерге пайдам тийсе, элге жерге жарамым тийсе дегендер болуптур. Толук ыктымал экинчи тур болуп калышы. Ал өзүнүн жеңишине ишенерин айтып, Орто Азиядагы эң жаш президент болоорун айтты. Кыргызстан эли дүйнөнү бир таң калтырып, Орто Азияда эң жаш президент катары мени тандап, буюрса кечинде ошо жакшы кабарларды күтөбүз. Имамдин Ташев президенттик башкарууга добуш бергенин да кошумчалап өттү. Парламенттик дагы кагаз үстүндө болсо деле жашаган, президенттикти деле жашаган адам катары, анан биздин тарыхыбыз жакшыбы жаманбы, бул баягы ата бабалардан калган нерсе. 2 жылбыр бир тизгин, же болбосо бир адам жоопкерчилик алып, бир адам эртеңки күнү болчу нерселерге дагы жооп берсин деген максатта мен эми келечекти ойлоп президенттик башкарууну тандадым. Талапкер кечээ интернет беттерине чыгып кеткен бул сүрөткө да комментарий берди. Дасторкон үстүндө жолугушуу демилгесин Имамдин Ташев көтөргөн. Шайлоонун айынан элдин ортосунда да ынтымак жоголуп жатканын эске алган Ташев талапкерлерди ынтымакка чакыруу максатында уюштурган. Бирок бул көрүнүштөн саясат издеп, коомчулукта ар түрдүү негативдүү пикирлер жаралган. Максатыбыз калыс болчу, буюрса жыйынтыгын дагы жакшы жагынан берет деген үмүтүм бар. Ал жерде биригүү, бир тарап болуп, бир башка тарапты жамандоо, же болсо башка тарапка сын пикир айтуу, же болсо кээ бир пландар түзүү деген эч андай бир план болгон жок. Албетте мен деле ошол талапкерлердин бири агабыз чыгарып коюптур, бирок ошол жерде кеңирирээк жайып айтып койсо болмок да, эң азынан. Ошол рахмат, жашта болсо бизге өрнөк катары ушул нерсени жасай билди. Ыраазыбыз. Ал жерде саясат болгон жок, ал жерде буюрса тарыхта биринчи жолу талапкерлердин башын топтоп, башын бириктирип, чай берип, буюрса жакшы бир тарыхый күн болду деген үмүтүм чоң. Чогулгандар сүрөттү интернетке комментарийсиз киргизген. Ыраазычылык айтып же толуктоо киргизип койсо, балким көп суроо жаралмак эмес. Ташев жаштыгына карабай оппоненттердин башын бириктирүүгө аракет кылган. 17 талапкердин баары чакырылып, бирок алардын ичинен сүрөттөгүлөр гана келишкен. Бири-бирибиздин аркабыздан сөз сүйлөө болбосун, анан телефонго тартуу болбосун дедик эле. Эмнегедир ошо телефонго тартылып чыгыптыр, андан бир саясат издөөдүн кереги жок. Себеби дегенде ал жерге буюрса ошол Садыр Жапаровдун республикалык штабынын башчысы Канат Байкеде келди. Өзү ошол талапкердин өзүнүн сунушу менен, сурануусу менен келиптир, ошол биздин чакырыкты жерге калтырбай. Бул да болсо бир ынтымактыктын бир белгиси болсо керек деген ойдомун. Бул нерсе керек болчу. Ушу улуумун, агалар, байкелерден күткөнбүз. Бирок кечинде биз баягы кичүүлүктү, ошо жашыбыздын кичүүлүгү менен ошо каада салт тарыхыбызды тастыктап, даңазалап, ошо кичүү катары бир кызмат кылып койдук. Андан башка максат жок.